Караш мэрде 1 саат уақыт кетті азыр. Свадьба болған, әкем осынан алып келдіген. Азыр биздин ипачинеле болуп туруп, буларды ачкырдык. Пост ачык калды азырчы. Бүтүп болсо сен жооп бересиң азыр. Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Бишкекте 3 унаа кагышып, терезелери чачырап кетти. Тышкы иштер министрлиги АКШдан кайтарылган кыргызстандыктар тууралуу түшүндүрмө берди. Эки өспүрүм автобустун терезесинен секирип кеткен. Бишкекте Хова унаасы толугу менен өрттөнүп кетти. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бишкекте 3 унаа кагышып, терезелери чачырап кетти. Бүгүн Бишкекте жол кырсыгы катталып, 3 автоунаа сүзүштү. Окуя магистрал менен Тыналиев көчөлөрдүн кесилишинде болду. БИА сайтынын кабарчысынын маалыматына ылайык, Демио, Форд жана Кия үлгүсүндөгү автоунаалар кагышкан. Кырсыктын кесепетинен унаалардын терезелери көбүлүп, унаалар жабыркаган. Учурда тиешелүү кызматтар окуя болгон жерге келип, кырсыктын чоо жайын тактап жатышат. Жолдо этият болуңуз. Магистрал. Тыналиев жаңылыктар башынын ортосунда чатып Ford Focus менен Mazda Demio. Страшная ворот. Kia K5 екен. Айда, байка, Тышкы иштер министрлиги АКШдан кайтарылган кыргызстандыктар тууралуу түшүндүрмө берди. Тышкы иштер министрлиги АКШдан депортацияланган кыргызстандыктар боюнча түшүндүрмө берди. Эскерте кетсек, бүгүн АКШнын ички коопсуздук министрлиги өлкөгө мыйзамсыз кирген 131 кишинин чыгарылганын билдирген. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар экени айтылган. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча өлкөгө 20 кыргызстандык Нью-Йорк, Ташкент, Бишкек багыты менен чартердик каттам аркылуу келишти. Рейс Өзбекстан менен АКШнын ортосунда жетишилген макулдашуулардын негизинде уюштурулган. Кыргыз Республикасынын жарандары АКШнын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгына байланыштуу кармалган жана атайын мекемелерде кармалып турушкан. Бардык иммиграциялык жолжоболор, анын ичинде соттук териштирүүлөр аяктагандан кийин алар өлкөдөн депортацияланууга тийиш болгон чет элдик жарандардын тизмесине киргизилген деп айтылат маалыматта. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен эки өспүрүм автобустун терезесинен секирип кеткен. Бишкек шаарында номер 146 шаардык автобусунун ичинен эки өспүрүм терезеден секирип кетти. Окуя күндүз автобустун жүрүшү маалында болгон. Күбөлөрдүн айтымында өспүрүмдөр автобус токтобой жатып, терезеден чыгып кеткен деп билдиришти. Учурда алардын саламаттыгы жана окуянын чоо жайы такталууда. Казакстанда колу буту жок адам 10 жылдан бери кулчулукта жүргөн. Казакстанда колу буту жок адам 10 жылдан бери кулчулукта жүргөн. Карагандада колу буту жок адам 10 жылдан ашык эмгек кулчулугунда болгон. Аны сабап тилемчиликке мажбурлап кичинекей кызы менен коркутуп келишкен. Тергөөнүн версиясы боюнча 41 жаштагы киши жалгыз эмес, чогуу жашаган аял менен бирге эмгек кулчулугунда жүргөн. Аял кожоюнун буйругу менен күйөөсүн шаардын борборундагы аялдамага алып барып, кечке отуруп садага чогулткан. Малым болгондой, ага күнүнө 20 миңден 40 миң теңгеге чейин берип келген. Тергөөнүн маалыматы боюнча, аны сабап эле тим болбостон спирт ичимдиктерин да берип жүрүшкөн. Ал эми 2020 жылдан бери чогуу жашап келген аялы төрөп берген кызы менен шантаж кылып келишкен. Кишинин ээси анын кызын алып, чоңойтууга өзүнүн эжесине берген. Наристе 4 жашка чейин анын эжеси менен бирге чоңойгон. Иш боюнча соттук отурум уланып жатат.
Бишкекте Хоо унаасы толугу менен өрттөнүп кетти. Бишкек шаарындагы 7 апрель көчөсүндө оор жүк ташуучу унаа күйүп кетти. Аталган окуянын видеосу социалдык тармактарга тарады. Окуяга күбө болгондордун айтымына караганда, жүк ташуучу унаанын тормозу иштебей калып, 2 жеңил унааны сүзүп алган. Учурда бул окуя тууралуу тийиштүү мекемелер маалымат беришет. Кичинекей сквер жактан да 2 машинаны сүзүп. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Балам ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Караш менде 1 саат убакыт кетти азыр. Свадьба болгон, акем машинаны алып келдим. Азыр биздин ипочинение болуп туруп, мына буларды ачкырдык. Пост ачык калды азырчы. Бүтүп болсо сен жооп бересиң азыр. Şükür. Fotoğraflar. Tamam kaptan. Bak yeter, bir asısın dur bakalım. Жап бала келсең. Önüne çıkmasın diyor. Ayken şundaydı. Атын ачпачы. Kalsana. Ay şu tekinden. Aha. Все, болды баке. Чечсин. Tek pasport ne mekan? Al gelip O 111 mi? Ulan mekan. Да, iyi. Ой, кайсы участок болуп калды, эмне да? Koçtaş. Nerede? Караш менде 1 саат убакыт кетти азыр. Свадьба болгон, акем машинаны алып келдим. Азыр биздин ипочинение болуп туруп, мына буларды ачкырдык. Пост ачык калды азырчы. Бүтүп болсо сен жооп бересиң азыр. Я. Азыр эке, как положено, мыйзам негизинде апарып кетишет. Машинасы номеру бар, эмне болгон, багажда. Өздөрүнүн ипочинение болду. Бүгін бияқ отыру ал. Gel bir yakın. Altında. Жас кезінде бияқ отыру ал бұл машина.
Як отырып аласың?